Студиябызда өзгөчө конок бар. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстандын 2019 жылдын жыйынтыгы менен мыкты футболчусу, ошондой эле Белоруссиянын жогорку лигасындагы Неман футболдук клубунун да мыкты оюнчусу Гүлжигит Алыкулов. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Алгач эле мына ушул биринчи суроону мындай баштайлы. Бул акыркы бир 10 жылдын тегерегинде футбол тармагында актуалдуу суроолордун бири да. Месси же Роналду? Мен оюнча Месси. Эмнеге? Эми ушу кичинекей кезимден бери ушу жактырып ойногон, жактырып ушу Мессиге көбүрөөк эме кылам. Суктанасың, э? Суктанат. Баягы сен дагы кыргыз Мессиси деп коет, ошо Мессиге Месси жакын дегендейби? Сен негизи кайсы стилдеги футболчуларды жакшы көрөсүң? Кайсы клубка күйөрмандык кыласың? Өзүм Ла Лигадан Барселонага, АПЛдан Челсиге, анан ушу оюнчулар Месси, анан ошо жакында эле Реал Мадридке өткөн Эден Азарга. Эден Азар, э? Демек сен топ менен баягы топту көбүрөөк көзөмөлдөгөнгө аракет кылган командаларга эме кылат экенсиң, жан тартат экенсиң, э? Ну, оюну дагы баягы сеникине окшош дегендей. Анан бул негизги суроолорго өтө берели. Бул жыл сен үчүн баягы клубдук деңгээлде дагы, улуттук курамдын ичинде дагы быйыл эле кошулганыңа карабай ийгиликтүү жыл болду да. Бул үчүн кандай мээнеттер, буга кандай аракеттер коротулду? Бул жылы аябай жакшы бир жыл болду. Менин оюмча эми ушу Белоруссияга ошо өткөндөн кийин аяк жакшы чемпионат, анан ошол жактан ошо Немандын тренерлери, анан ошо лигада эми өсүп чоң командалар менен ойноп, жанагы эле Батэ, Динамо Брест, Динамо Минск деген командалар менен ойноп өсөт экенсиң. Ошондуктан болгон күчүмдү жумшагам эми Неманга келгенде. Быйылкы жыл үчүн баягы сен мындай жогору көтөрүлгөн мындай бир ийгиликтүү жыл болду да. Буга канча, мисалы 1-2 жылдык мээнет кеттиби же ага чейинки баягы жарыла албай келген нерсе чыгып кеттиби ушул жылы? Эми мен жаш болгонума байланыштуу. Же ушул жылы баягы, мисалы ушул жылы же өткөн жылы баягы өтө катуу баягы машыктыңбы, же баягы бир эле мындай көрсөткүчтө келаткан эменин жыйынтыгы болдубу бул аракеттердин? Бул мен жаш болгонума байланыштуу. Ушинтип акырын-акырын өзү негизи спортсмендер өсөт. Анан ушу акырын-акырын чоң чемпионаттарга, жанагы өзүм молодежкада ойноп, ушинтип акырын-акырын өсүп, ушундай деңгээлге келип атат. Ошол. Көп жылдык эмгектин натыйжасы, э? Бул мисалы улуттук курамга жаңы кошулганда, жылдын мыкты футболчусу аталганда, клубдукуну мыкты футболчусу аталганда кандай сезимдер болду? Күттүң беле, үмүттөр бар беле ушундай бир жыл мыктысы аталарыңа? Сборныйда ойлогом, Валерий Кичин дагы, Эдгар дагы ушинтип бул наамга татыктуу деп мен эч ойлогон эмесмин, мен алып калат экениме. Бирок ушул менин оюмча, мен жеке оюмча, мен эле эмес, көбүнчө адамдардын азыр оюнда Валерий Кичин алыш керек болчу деп атышат. Сен өзүң добуш берсең, Кичинге бермексиң, э? Эми ушинтмекмин, ооба. Анткени Кичин ушул биздин Азияда ойноп, жакшы оюнду көрсөттү. Бул ошонун капитан биздин. Менин оюмча ушу Валерий дагы татыктуу болчу ушул наамга. Мына ушул кайра эле баягы жыл мыктыбызы болгонуңа кайрылалы. Баягы жашсың дегендей, жылдыз орузун кандай белгилери байкала элекпи? Жок, ал байкала элек. Анткени андайдан алысыракмын. Ушундай үй бүлөмдө дагы байкелерим андайга да андайдан алысыраак. Мен угу байкем
баарын ошо көзөмөлдөп турат баарын. Бирок өзүмдө деле андай бирок жок. баягы мисалы жылдыз оорузу менен ооруганга баягы баардыгы бар дегендей жашсың, спортсмен, атактуу, көз күйгүзгөн бойдоктордун бири дегендей. Эми мындай жылдыз оорусу бул кандай жана антип көбөйүп кеткенден андай жок бизде. Эми кичине болсо да адамдар билип атышат. Бирок баягындай көбөйүп кеткен жок да. Ошо ойдон элемин. Бул сенде кандай бул баягы башка нерселерге убакыт азбы машыгуудан сырткары мисалы баягы жылдыз болуп көбөйүп кетпегин дегенге улам айтам да. Мисалы көп убактың эмне алектенесиң футболдон сырткары? Досторум менен үйдө жүргөндө аябай жакшы көрөм. Үйдө анткени кичинекей балдар бар. Алар менен ойноп, ушинтип үйдө сүйлөшүп, үйдөгүлөр менен көп жүрүп ушинткени жакшы көрөм. Ошол. Анткени баягы сенин курагың баягы эс ала турган, ойной турган курактагы убак дегендей. Анда мына ушул эмеге өтөлү. Азыр Кыргыз курамасы дүйнө чемпионатынын тандоо турунда ойноп атат да. Мына ушул тандоо турунан Кыргыз курамасы өтө алабы? Кандай ойлойсуң? Сенин оюнчу катары пикириң? Бул жакында эле Тажикстан менен оюн болду. Ошондо аябай жакшы оюн болгон. Ошол оюнду биз утушубуз керек болчу. Утсак шанс болмок. Бирок дагы деле бар шанс. Ага баарыбыз ишенип атабыз, бирок кандай айтсам, чудо болуп кетиш керек да, орусча айткандачы. Ошол. Бирок шанс кичине болсо дагы бар. Сен баягы ушул тайпалардагы оюндарга көз салып турасың да. Мисалы баягы ар бир группадан биринчи орунду ээлеген командалар, анан 4 команда экинчи орунду ээлеген командалар чыгат. Сен ушул башка группалардын дагы эмелерине көз салып атасың? Ооба, азыр башка группаларда көп ушу экинчи келип аткан командалар көп очко ала алышты. Аларда азыр 12-10 ушундай очколору бар. Бизде аябай аз 7. Ошон үчүн эми бул бизден кетти, анткени ушу Тажикстан менен эле эмес, Япониянын деле шансыбыз бар болчу утканга. Бирок ошол Эмне болуп ишке ашпай калды? Ушу Японияга бизден менин оюмча гол эле жетишпей калды. Орусча айтканда реализация жетишпей калды. Ошону эмнеге? Мисалы мына сен мынакей чабуулчусуң да. Дал ушул суроолор силерге берилиш керек эле да. Сага, Мирлан Мырзаевке дегендей. Эми бул футболдо топто оголок, анан билбейсиң эмне болуп кетет. Ошон үчүн эми билбейм, эми бизге гол эле жетишпей калды. Биз болгон күчүбүздү жумшадык. Фортуна ошо биз жакта болбой калды. Сенде да бир жакшы мүмкүнчүлүктөр болду эле негизи. Ушул Жапон курамасына каршы ойноп атканда 1-2 жолу жакшы мүмкүнчүлүк болгон. Ооба, жакшы көп эле болду андайлар. Мен деле эмес, көбүндө эле. Бирок ушул болгон күчүбүздү жумшап гол жетишпей калды. Мына ушул курама тууралуу кеп кылып калдык. Александр Кристинин тууралуу сурайлы дедик эле. Сен мисалы көп эле машыктыруучуларды көрдүң, аралашып жүрөсүң дегендей. Бул Кристининдин кандай адам, машыктыруучу катары кандай? Александр Сергеевич ошо Кыргызстанды башкы машыктыруучу болгондо чынында эле Кыргызстан курама командасы жакшы оюндарды көрсөтө баштады. Менин оюмча бул аябай жакшы тренер. Ушул жакта жүргөнү бул чоң жетишкендик. Менин оюмча азыркы тапта ошо биздин эң жакшы тренер деп айтсам жаңылышпайм. Улуттук курамдын акыркы оюндарына байланыштуу бир аз ийгиликсиз беттештерге байланыштуу Кристинди алмаштыруу керек деген дагы айрым футбол сүйүүчүлөрдүн арасында пикирлер айтылып калды да.
Сиздин пикириңиз кандай ушул күйөрмандарга баягы эфирден пайдаланып жооп дегендей? Эми бул күйөрмандар көп күйөрмандарга рахмат, бирок футболду эми өзүңүздөр билгендей эле биздин күйөрмандар көп түшүнө беришпейт. Анан бирок Ичинен ички абалды дегендей түшүнбөйт. Түшүнбөйт кандай негизи бул профессионалдык спорт. Анан мен андайды укпаптырмын, ошо Александр Кристинди алмаштырыш керек деген. Буга чейин атактуулук тууралуу кеп кылып калдык. Сенин атактуулугуңдун сыры. Анткени мына ушул сен 19 эле жаштасың. Быйыл эң ийгиликтүү жылдардын бири болду. Бирок ушул эле учурда мисалы улуттук курамда айта турган болсок, сени менен кошо оюн баштаган жаш оюнчулар бар. Сен курактуу эле. Мисалы Алимардан Шүкүров тууралуу. Сени кыргыз мессиз десе, аны кыргыздын Марадонасы деп атап жүрүшөт. Ал дагы мына ушул бою дагы, салмагы дагы сеникиндей дегендей. Оюну да окшош, экөөңөр тең баягы чабуулдагы жарым коргоочусуңар. Өзү негизи Мардон аябай, Али Мардон жакшы оюнчу. Бул жакта жүргөндө дагы өзүн аябай жакшы көрсөтчү. Бул оюнчу кандай топ менен алып жүрүштү аябай жакшы билет. Бул негизи мен өзүмдүн позициям бул левый да, левый, правый, сол жак, оң жак. Анан Сеники таза эле баягы чабуулчу болуп калабы же жарым коргоочу сыяктуубу сеники? Меники негизи сол жак, оң жакта, ортодо эмес негизи. Алимарданыкы мына ушул ортодо, Ортодо. Анан Алимардон аябай күчтүү оюнчу. Азыр ошо Турцияда ойноп жүрөт, биринчи лигасында. Бул чоң жетишкендик. Экөөңөр тең мындай мыкты оюнчусуңар чында. Экөөңөрдө тең техника бар. Анын дагы баягы оюн талаазын көргөндөрү абдан сонун. Экөөңөр тең мынакей улуттук курамдан 2 гол киргиздиңер. Анан кээде туруп баягы сенде суроо болбойбу? Мисалы эмнеге мен дегендейчи баягы. Жок, андай даже ойго келбейт. Ушу ким кайсы оюнчу гол киргизсе мен ага ичим күйүп эметпейм. Мен андан өзүм ойлойм, өзүм киргизсин деп сүйүнөм. Ошентип барып кучактап ошо голду киргизгенден кийин. Мен баягы эми атактуулуктун сыры тууралуу сурайын деп атканда бул суроолор мененчи. Мисалы сен тууралуу баягы жаңылыктар бар, атайын видеолор бар. Мына ушул сенин ушул жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштешкен атайын адамдар барбы, топ барбы, менеджериң дегендей? Бир жыл мурун биякта Алгада ойноп жүргөндө мага чыгышкан. Азыркы тапта менин агентим, менин менеджерим, агентим Владимир Осипов, ошол адам менен контракт түзгөм. Ушу Неман өткөндөн кийин. Демек баягы сени баягы эл астындагы таанымал адам катары баягы бренд түзгөн ошол адам, Атайын ушундай иш алып барат да, туурабы? Ар бир эле баягы эл алдында, эл көзүндө жүргөн адамдарга ушундай бир брендтер, рекламалык, жарнамалоо жаатында бир иштер жүргүзүлөт го? Жок, андай адам жок. Бул агент деген бул футболдук баягындай менин документ каяка өтө турганымды, ошонун баарын ошентип ошондой иштерди алып барат. Андай өзүмдүн эмем жок, баягындай рекламаларга эметип. Болгону мен баягы ушул берүүгө даярданып отуруп, анан интернетти карап атып, улуттук курамда дагы баягы көп жылдан бери ойноп жүргөн оюнчулар бар, бирок аларга караганда сен тууралуу видеолор көп экен да. Мисалы, Гүлжигит Японияга каршы ойноп, Гүлжигит Мьянмага каршы ойногону деген сыяктуу. Жок, ал мен деле эмес. Анан баягы бир Белоруссияда бир интернет порталдардын бирине берген экенсиң. Мен буга чейин баягы Кыргызстанда жүргөндө баягы спорттук баяндамачы болуп иштеп калдым телеканалдардын биринде деп. Ушул сынды, ушундай мааниде. Жок, эмес бирок. Жок, андай болгон эмес. Мен анда жок элекмин каякта ушундай жазган. Бул YouTube каналдардын биринде берилген эме болчу. Интервью. Эсимде жок.
Түшүнүктүү. Эме тууралуу мына улуттук курамда сени суктандырган, баягы ушундай ойнозом деп баягы дем берген, мотивация берген, оюну менен суктандырган оюнчулар барбы? Болсо алар кимдер? Биздин Улуттук курамда, Кыргызстандын улуттук курамында. эми баары эле жакшы, чынындачы. Бирок ушу кичинекей кезимде Мирлан Мурзаевди аябай көп эметкем. Кумир катары. Бирок азыр деле кумир ушул Мирлан Мурзаев. Бирок эми азыр бизде сборныйда легендарный оюнчулар бар Кыргызстанда. Ушул эле Азамат Байматов, Валерий Кичин көп, азырынча көп. Мен ошолор менен ойноп жүргөнүмө аябай кубанычтамын. Азыр ошолорду карап үйрөнүп, ушундай футбол тренировкаларда ушундай сабак алып эметкен күндөр болот. Мына Гүлжигит, сенин баягы үй бүлөң кыргыз коомчулугуна таанымал үй бүлөлөрдүн бири да. Атаң Жаныбек Алкулов белгилүү куудулдардын бири. Агаң дагы Манас эми алып баруучулук шоумен болуп жүрөт. Анан сени карап отурсак, сен аябай олуттуу турасың да. Бул кантип ушул сен ушундай баягы маданияттагы чыгармачыл үй бүлөлөрдөн ушинтип спорт тармагына кетип калдың? Башында ушу атам гастролдоп жүргөндө эме болгон, бийлеп жүрчүмүн атам ырдап атканда. Ошол эле чөйрөдө жүрчүмүн кичинекей кезимде, анда кичинекей болуп. Анан кийин өзүм ошол футболго тартып кетти, спорт жагына тартып кетти. Анан спорт жагына тартып ошо спорт менен кеттим. Сенде бийлегенден сырткары баягы ырдаган деген сынды өнөрлөр барбы? Жок, ырдаган деген жок. Эми Анткени сен баягы жакшы ырдайт деп угуп калчу элек да. Аябай көп эмес, эми кичине мындай эле ырдап коем. Чынында ырдабайм деле негизичи. Бул Кыргызстандын премьер лигасында бир нече жыл ойнодуң, ичинен жакшы билесиң. Мына ушул кыргыз футболуна сенин баягы прогнозуң кандай? Кандай эме бере аласың? Жакынкы жылдары кандай өсүү болот? Азырынча ушул биз Али Мардон экөөбүз сборныйга эмиден чыгып баштадык. Буюрса, Кудай буюрса, ушул жаш таланттарды жанынан тааныйсың дегендей жеке. Эми жаш балдар, жаш оюнчулар аябай көп. Мен курактуу оюнчулар дагы өсүп келатат. Эми мен ойлойм, буюрса ушу жакын арада сборныйга ушу жаш оюнчулар келип дагы күчтөнөбүз, дагы жакшы оюндарды көрсөтөбүз деп ойлойм. Соңку суроо болсун. Сен футболдук карьераң тууралуу. Сенин өзүңдү кайсы футболдук лигада ойнозом, кайсы клубда бир ойнозом деп элестеткен кыялдар барбы? Кыялдар албетте бар. Ушул Анткени биринчи кыял болсо кийин ишке ашат дейт ал. Азыр эми мындай да, баягы ушу акырын-акырындан өсүш керек да. Мисалы үчүн Белоруссиядан да бир жакшыраак клубка өтүп, андан дагы жакшыраак өтүп, ушинтип өсө берсек, ошол мечта болот да баладачы, ар кайсы оюнчуда. Анан ошо мечтага акырын-акырындан жетиш керек да. Жок, баягы мисалы ар бир оюнчунун табиятынан ар кайсы лига баягы жакын болот го. Мисалы кайсы бир оюнчулар АПЛды жакшы көрөт, Англиянын премьер лигасын. Кайсы бирөөлөр Италиянын премьер лигасын жакшы көрөт, кээ бирөөлөр Ла Лиганы дегендей. Сенин ушул кайсы лигада ойнозом деген кыялдар бар? Ла Лига, АПЛ, эми ал жака сунуш түшсө ойлонбойсуң да. Эми сен жашсың, келечекте баары болушу мүмкүн дегендей. Эми ошого аракет кылып атабыз акырын-акырындан. Ал бат эле сразу болуп кетпейт, эми ошого көп күчүбүздү ошого эле жумшайбыз да. Анан Кыргызстандын оюнчулары
ошондой Европада жакшы лигаларда ойносо жакшы деп ойлойм. Ошон үчүн ошого акырын баратабыз. Рахмат. Сенин ушундай алтындай убактыңды аябай келип интервью бергениңе ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандарга эскерте кетсек, бизде конокто Кыргызстандын 2019-жылдын жыйынтыгы менен мыкты оюнчусу, ошондой эле Белоруссиянын Неман клубунун мыкты оюнчусу Гүлжигит Алыкулов болду. Чоң рахмат, ушинтип чакырып абдан кубанычтамын ушул жака келип атканыма. Чоң рахмат.